2 сааттан кийин дароо иштен алынды. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Кыргызстан партиясынын өкүлү Эрмек Нургазиев дайындалып, бирок 2 саат иштеп эле кайра кызматтан алынды. Садыр Жапаров кайрадан билдирүү таратты. Албетте, таза, жаш, идеалдуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликке иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Ал эми буга чейин Эрмек Нургазиев президент Садыр Жапаровдун Бишкек мэриясындагы кадрдык өзгөрүүлөр боюнча комментарийине оюн билдирген. Анын айтымында Садыр Жапаровдун мэрлик кызмат боюнча бул билдирүүсү жарыяланган социалдык тармак фейк деп айткан. Ал эми Нургазиевдин буга чейин Ак пресс агенттигине берген комментарийинде бул жөн гана кимдир бирөө тарабынан айтылган комментарий, бул фейк, көптөгөн жасалма баракчалар бар деп билдирген. Нургазиев Жапаровду интернет аркылуу сүйлөшпөйт деп эсептеген. Эмне үчүн мен четке кагам? Мага чалышса кетем деп айтат элем. Ал интернет аркылуу сүйлөшпөйт. Ал мага чалып айта алат. Мен иштеп жатам деп билдирүүсүн билдирген. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров мынакей дал ушул аны тарых музейине тапшырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 9 февралда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдак Нусубалиевдин раритет унаасын мамлекеттик тарых музейине тапшырды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ал эми мамлекет башчысы бул унааны жеке адамдан, Нарын облусунун тургунунан белек катар алган. Турдак Нусубалиевдин тарыхый жактан мааниси баалуу. Бул кызматтык автоунаасын нарындык жаран көп жылдар бою сактап келген. Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Турдак Нусубалиевдин жаркын элесин урматтоо менен анын автоунаасын мамлекеттик тарых музейинин балансына өткөрүп берди. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев, эл жери үчүн иштейин десең көп душмандар, фейктер ушак чыгарышып, интрига кылгандар көп экен. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев билдирди. Ал эми фейктерди мамам окуп жүрөгү ооруп атат. Күнүгө санаа тартып уйкусу жок. Баласы жаман болсо да энеси ыйлайт экен. Мен фейктерге көңүл бурган жокмун. Жараткандын жана элдин алдында жүрөгүм таза, дейт Сыймык Жапыкеев. Ал эми эске сала кетсек, буга чейин Сыймык Жапыкеевге жана Чоң Азат партиясына нааразычылык кандайдыр бир терс пикирлерди жазганын Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялап чыккан эле. Шаумурза Бөрүкуловдун бул жарыялаган постуна көпчүлүк элдер нааразы болушууда. Эмне үчүн? Тескерисинче Сыймык Жапыкеев ошол кезде шайлоого нааразычылык акцияларын баштап, ар кандай фейк аккаунттарды ачып алып, кнопка баатыр болгондордон караганда Сыймык Жапыкеев көптөгөн иштерди кылбады эле. Эмне мунун баарын унутуп калдыңарбы деген элдердин билдирүүсүн дагы байкадык. Себеби дегенде комментарийлерде көптөгөн элдер тескерисинче мына ушул Сыймык Жапыкеев убагында чырылдап күйүп жүрбөдүбү? Убагында көптөгөн коррупционерлердин бетин ачпадыбы? Акырында шайлоону дагы өздөрү каалагандай уюштуруп, шайлоо ыплас жана таза эмес өткөндө мына ушул Сыймык Жапыкеев каршы көрсөтүп чыкпадыбы? Көптөгөн элдерди көтөрүп, мына ушул Сыймык Жапыкеевдин көптөгөн салымы бар мына ушул нааразычылык шайлоо акцияларынын барысына. Сыймык Жапыкеевдин салымы чоң, көптөгөн иштерди кылган. Үйдө жатып эле өзүңөрдүн Facebook баракчаңар менен ар кимди жамандай бересиңерби? Токтотпойсуңарбы андайды? Ал эми Шаумурза Бөрүкуловдун акыркы постторун жана элдердин комментарийин байкай турган болсок, Шаумурза Бөрүкулов акыркы күндөрү түндүк, түштүк деп элди экиге бөлгөн постторду жарыялап аткандыгын байкоого болот. Эл чындыкты билсин. Чоң Азат деп өзүңөрдү атап алган бир кучка бузукулар силерге ким укук берди? Жалпы кыргыз элинин атынан сүйлөгөнгө. Эмне Кыргызстанды түп кыдырып ар бир кыргыздын пикирин, оюн билип чыктыңарбы? Кыргыз эли деп сүйлөгүдөй, бир карасаң Атамбаевге боштондук дешип күндө аянтты бошотпогон жугунткорлор кыйкырышат. Элдин атынан дешип, анан эле Новиковдун премьер болушун эл каалап жатат дешип, элдин бетине тутуп алышып чыгып жатышат. Бетин чала жууган биттеген катындардын тобу. Өздөрүнүн өңкүзгүдөн бир карап алышпастан, батыштын жашоосуна умтулган шерменделер да Кыргыз элинин атынан чыгып жатабыз дешет.
Жалпы кыргыз элин кошпой элдин атынан дебей чоң казатчылар нааразыбыз деп туура сөз айтып чыга берсеңер болбойбу? Чындыгын айтканда чоң казат кыймылынын андан барып чоң казат партиясынын жаралуусуна элде көп эле күмөндүү тескери ойлор жаралып жатат. Эң оболу партияңардын тизмесинин мүчөлөрүнүн аты жөнүн кайсыл региондон экенин жазып элге чыгаргыла. Себеби чоң казаттын тизмеси регионалдык тең салмакты сактаган эмес. Так айтканда жалаң эле көлдүн кыйындары топтолуп алган деген сөз жүрүп жатат. Эгер эле ошондой боло турган болсо, анда силерди партия деп атоого болбойт. Тескерисинче трайбалисттер тобу деп койсок да жаңылышпасак керек. Жаш келечеги алдыда турган премьерибиз Улукбек Мариповго эч бир себепсиз асылып жатканыңарда дал ошол силердин трайбалисттик ичкүйдүүлүгүңөр болуп жүрбөсүн. Төмөндө видеодо ар бириңдин сүйлөгөн сөзүңөрдү угуп олтуруп, эң оболу ушул турган баарыңар кызматтын кулу экениңерди, Садыр Жапаровдун кызмат талап кылып жатканыңарды сездим. Сени биз колдогонбуз, бирок ишеничибизден чыгып кетип жатасың деп президентти жарга такаганыңар бул чистой воды шантаж болуп эсептелет. Биринчиден, Садыр Жапаровду кыргыз элинин 80% колдоду. 6 миллиондун 80% бул 4 миллион 800 миң адам. Почти что 5 миллион болот экен. Эмне ошол 5 миллион эл арманыбызды президентке жеткирип бергиле деп чоң казатты той силерди делегат кылып шайладыкпы? Же болбосо чоң казаттын карьеристтери бийлик кызматына тегиз олтурушуп кыргыз элин башкарсын деп 5 октябрда чыктык беле? Экинчиден, Мариповду клан деп тантыраш үчүн силерде мына деп көрсөтө ала турган факт барбы? Марипов ким менен кайсыл убакта иштебесин, анын аты жаман жактан чыга элек. Марипов эмнеси менен силерге жакпай калды? Мүмкүн түштүктүн кулуну болгон үчүндүр. Дал ошондой айыкпас кеселиңер бар экенин биз билебиз. Марипов мурдагылар менен иштешкен дейсиңер. Эмне Акаев, Бакиев, Атамбаев менен иштешкендерди өлтүрүп салыш керекпи? Ошолордун баары жаман деген статистиканы кайсыл чоң энеңердин кийиз китебинен таап чыктыңар? Марипов жаш, сабаттуу, келечеги бар кадр экенине эл ишенип калышты. Керек болсо ушул сүйлөп жаткан баарыңар топтолуп Мариповдун тырмагына арзыбайсыңар, эгер грубый айта турган болсом. Себеби Марипов силерчилеп мына мен иштеп берем деп көкүрөгүн каккан жок. Садыр Жапаров деле көз кадр тандай билген касиет бар. Садыр Жапаров президент болуп ант бергенде ушул турган амбициясы башынан ашкан бир топ чоң казатчыларга бериптирби? Жалпы кыргыз элине берген. Силер Мариповду каалабасаңар, анын өкмөт болушуна каалаган миллиондогон элдер бар. Алардын каалоосун кайсыл жагыңарга алып барып тыгасыңар? Үчүнчүдөн, силер Садыр Жапаровду чындап колдогон болсоңор, сыйласаңар, анда анын ишине тумшугуңарды тыкпашыңар керек эле. Эгер эле Садыр Жапаров көчөдө чыккан ар кимдин сөзүн угуп иш тута турган болсо, анда аны ким айтат лидер деп? Ким ишенет бир мамлекетти 6 миллион элди башкарып кетет деп? Ушул жөнүндө ойлондуңарбы силер? Төртүнчүдөн, чоң казатыңардын эки кыйыныңар олтурушат кызматта, бирок биздин оюбуз боюнча экөө тең татыксыз, ишти тартып кете албай жатышат. Алар да силерчилеп мен кыйратам, мен жайлайын дешип көкүрөгүн ургулап чыккандар эле. А биз Мамыткановду жок кыл, Жапыкеев табакка тык деп көчөгө чыкпай сабыр кылып олтурабыз го. Президент ар бир кызматкерди иштетип көрүп, сындап акыры өзү кандайдыр бир чечимге келет да. Ал үчүн убакыт керек. Бешинчиден, оң сол кулагыңар менен угуп койгула. Эгер эле Мариповду жумуштан ала турган болсо, анда биз чыгабыз. Себеби биз Атамбаевчы жугунткорлор чоң казаттын трайбалисттери кутурсун деп революция кылган эмеспиз. Биз Садыр Жапаров президент болот, өлкө башкарат, баарын өзү чечет, Кыргызстанды өнүктүрөт деп чыкканбыз. Так что үстүндөгү асманды силер тиреп турсаңар да оозуңарды жаап, үйүңөргө барып тынч отургула. Элдин кыжырын кайнатпай, дейт Шам Мурза Бөркулов өзүнүн социалдык баракчасында. Эл чындыкты билсин. Баштай бериң. Урматтуу эл үнү, мен Кырагылжадагы 65 жаштагы пенсионермин. Мен неберем 17 жашка толуп, азыр паспорт алуу мөөнөтүнө келди. Биз 2 жылдан бери, биздин көйгөйүбүз 2 жылдан бери документ толтуруп, убара болуп, эч качан ошо кызыма паспорт ала албай жатабыз. Азыр кызым секундо окуп, тестке даярданып жатат. Ага биз 10 миң акча сарптадык. Эми паспорту жок, тестирлөөгө кире албайт экен. Ошого байланыштуу биз коомчулдуктан паспорт столго барып жардам сурасак эч натыйжа чыкпады. Себеби кызым Кумурзаев Кумарбек деген атасы менен кызым ажырашып кеткен. Ал эки кызды таштап 2005-жылы Москвага кеткен, ошо боюнча качып жүрөт. Алимент да төлөбөйт. Балдардын укугу тебелеп жатат. Эки кызымдын тең азыр
паспорт алып мөөнөтү кетсе дагы ата энеси тарабынан, чоң ата чоң эне тарабынан эч жардам жок. Азыр кыздарым аябай кыйын абалда болуп, досторуман калып калам деп кыжаалат болуп жатат. Биз 2 жылдан бери мынандай документтерди паспорт столго барсак, атасынын издөөдө деген справка алып кел дегенен мындай справка алып келдик. Мынага окшогон бир сумка кагаз даярдадык. Бир дагы реакция жок. Паспорт азыр коррупциялык жол менен берилип жатканын баардыгыбыз билебиз. Балдардын укугун коргоо деп оозубуз көптүрүп айтканы менен эч качан Кыргызстанда жашап туруп эч бир документ ала албай кызымдын укугун тебелеп жатат. Муну кимге кайрылып чечет? Мектепте мугалимдер да паспорт талап кылып жатат. Аттестатка да паспорт керек экен. Биз кайрылбаган жерибиз калбады. Районодо бардык айыл өкмөтүнө, акимчиликке, паспорт столго кайрылдык. Кандай кылсак болот? Ушул паспорт үчүн менин кызым быйыл өзүнүн досторунун катарынан укууга кире албай калабы. Бул чоң ата чоң энелери дагы кайдыгер караган адамдар, алар баласын качырып, ушуга чейин алименттен качып, баласынын, кыздарынын бой жеткенин билип, жоопкерчиликсиз жүрөт. Ушуларды качан балдардын укугу корголот? Биз силерден жардам сурайбыз. Кызымдын паспортун алып, эл катары окууга кирип, ушу бюджетте окуп калуу үчүн биз аракет кылабыз, секундо билим алдырып жатабыз. Ушунча документти 2 жылдан бери чогултам, бир жеңилдик чыкпай биз урачылыгыбызга билип атабыз. Өзүңөр билесиңер, азыр документтин ар бири акча. Ушул акчага канча акча кетти? Паспорт столдорду барып атып тутум тешилди. Ар кагазды алып келди, ар кагазды чогулт дейт, ошонун баардыгын чогултуп бердим. Апасы тарабынын документтеринин баардыгы келди, ошо атасы качып жүргөнгө байланыштуу. Атасынын документи жок, кызым ушу немеден кечигип жатат паспорттон. Паспорт маселеси ушу өзүнүн Кыргызстанда жашап туруп ушул паспорт ала албаганы бизди зээндикейтет. Ушул кызым өзү эң жакшы окуйт, мектепте окуучу, Малайзиянын грамотасын алып, олимпиадаларда эң алдыңкы орунду ээлеп, ушундай кыздын үмүтүн өчүрүп, ушундай тагдырына тайкы мамиле кылган ошонун чоң ата чоң энелерине, атасына мен наалат айтуу менен сиздерден жардам сурайм. Ушу тез арада кызымдын паспортко жардам берип, ушунун маселесин кайсы документтин негизинде алуу жагын чечип бергиле. Менин кызым чет мамлекеттен келген эмес, Кыргызстандын жашап, Кыргызстанда туулуп, Кыргызстанда жашап туруп, ушундай кыйынчылыкка туш болуп, кызымдын укугу тебеленип жатат. Биз качанга чейин кагаз чогултуп жүрө беребиз? Паспорт столдо иштейм дедим, баардыгы азыр тааныш билиш, көмүскөдө кол ичинен паспорт бермей, бизге окшогон жөнөкөй жарандарды кабыл албай, убарам кылмай. Мен суранарым, жардам бериңиздер. Болсо мен дагы тийиштүү органдарга дагы кайрыла берем. Ит менен издеп табабызбы? Ал атасы качып, жолой жүрөт. Эми ошону такап атат. Биз аны мындай Роскадан, немеден издөөдө деген документ алып келдик. Эми дагы эмне кылышыбыз керек? Биз аны байлап келе албайбыз да. Ушул бир кагаздын негизинде кызым паспорт ала албай, ыйлап мени кыжаалап туруп атат. Мен азыр дөп басууга шартым дагы жок. Мен мүмкүнчүлүгүм дагы жок чыгууга. Мен тутман апрексия болгонмун. Менин алдым артына ушул ар бир кагазды чогултканга, ар бир таксиге түшүп отуруп, зорго чогултуп, илаштасам дагы да убара болуп атат. Сиздер жардам бериңиздер. Мен суранычым ушул, кызымдын көкчүнү суу паспорт алып, эл катары билим алышына мен чуркап атам, сиздерден да жардам күтөм. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.